Интернет жылдызы Бекболот Садыр Жапаров менен онлайн жолугуп белек алды. Ысык көлдүн Балбай Баатыр айылына 2 кабат мектеп салып бериңиз деп президент Садыр Жапаровго кайрылып, интернет жылдызына айланган Бекболот президент менен онлайн жолугушту. Бул тууралуу блогер Азирет Осмонов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бүгүн Бекболот экөөбүз Садыр Нуркожоевичке жолукмакпыз. Бирок жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын бир нече себептери бар. Президентибиз учурда обочолонуу режиминде болуп жаткандыгына байланыштуу көп адамдардын кирүүсүнө тыюу салыныптыр. Бекболот менен Садыр Жапаров видео чалуу аркылуу сүйлөшүп, президентибиз Москвага болгон иш сапарынан келгенден кийин Бекболотту кабыл ала тургандыгын билдирди, деди ал. Мындан тышкары Садыр Жапаров интернет жылдызына Куран китеп, ноутбук жана акчалай сыйлык берген. Буга чейин интернет жылдызы Бекболоттун президент Садыр Жапаров менен жолугушаары тууралуу имиштер тараган. Ал эми президенттик аппарат Садыр Жапаровду Бекболотту кабыл алаары тууралуу бүгүн 16 февралда белгилүү болоорун айтышкан. Президент менен бейрасмий протоколдон сырткары үйүнө барып жолукмакпыз туугандар. Бирок президентибиз азыр обочолонуу абалында болгондугуна байланыштуу, обсервацияда болгондугуна байланыштуу бүгүн жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андыктан достор, Бекболоттун маанайы буйруса, жакшы буйруса алдыда президентибиз менен жолуктурабыз. Борбор каладагы эне жана баланы коргоо улуттук борборуна бир суткада 32 бала пневмония менен келип түштү. Маалыматты аталган оорукананын директору Камчыбек Узакбаев тастыктады. Анын айтымында учурда жалпысынан пневмония менен ооруган 150 бала дарыланууда. Алардын баары эне жана баланы коргоо улуттук борборунун Тоголок Молдо көчөсүндөгү филиалында жатат. Буга чейин Кыргызстанда 15 баладан Кавасаки синдромуна окшош оорунун белгилери аныкталган. Бул илдет адамдын терисинен байкалат. Кичинекей баланын таманы, алаканы шишип, кан тамырлары жарылып, денеде кызыл тактар пайда болот. Дене табы көтөрүлөт, бирок ооруну так аныктоо үчүн дарыгерге кайрылуу керек. Булак Спутник. Бишкектеги пакистандык студенттердин мушташы. Бишкек шаарында оорлукка шектелген чет өлкөлүк жарандар кармалганын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Окуя 14 февралга караган түнү болгон. 7 апрель көчөсүндө Пакистандын 2 жараны мекендештерине кол салышкан. Алар жабырлануучулардын биринен $1000, экинчисинен $3000 акчасын тартып алышкан. Жабырлануучулар милиция кызматкерлерине кийинки күнү кайрылды. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан көп узабай 2001, 1996 жана 1987 жылы туулган жарандар кармалды. Баары Пакистандын жарандары. Шектүүлөр камакка алынып, учурда тергөө жүрүп жатат. Булак Баракелди. Яндекс. Нараазычылыкка чыккан айдоочулар бизде иштебейт. Яндекс компаниясы бүгүн өкмөт үйүнүн алдында өткөн айдоочулардын нараазычылыгы боюнча билдирүү таратты. Бул иш таштоо боюнча социалдык тармактар аркылуу гана билдик. Буга чейин айдоочулардын бири да бизге мындай талап менен кайрылган эмес. Митингге чыккан бир канча айдоочунун номерин текшерип көргөнүбүздө, алардын бизге тиешеси жок экени, биздин тапшырыктарды аткарбай турганы аныкталды. Компания кадимки режимде иштеп жатат. Айдоочулар күндөлүк тартип менен каттамдарга чыгууда. Өткөн апталарга салыштырмалуу бул жумада кызматыбыздан пайдаланган жүргүнчүлөрдүн саны өскөнү байкалды деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, бүгүн 16 февралда Яндекс компаниясына нааразы болгон айдоочулар өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышкан. Булак Маралов. Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору кызматынан бошотулду. Эрнис Балбаков өзүнүн берген арызына ылайык Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору, Кыргыз Туусу басма үйүнүн директору кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Эрнис Балбаков аталган кызматка 2015 жылы дайындалган. Ага чейин Фабула гезитинин башкы редактору болгон. Ош эл аралык аэропорту Алматы шаарынан алгачкы чартердик каттамды тосуп алды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Ош эл аралык аэропорту бүгүн 16 февралда Скат авиакомпаниясынын Алматы-Ош-Алматы багыты боюнча алгачкы чартердик каттамды тосуп алган. Бул каттам менен Алматы шаарына 142 жүргүнчү учуп кеткен. Чартердик каттам жума сайын шейшемби күндөрү каттап турат. Булак Репортер Кейдж. Автокатализаторду сатууга жана сатып алууга тыюу салынып, айып салуу каралууда.
Кыргызстандын өкмөтү өлкө аймагында автокатализаторлорду сатууга тыюу салмакчы. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Негиздемесинде айрым учурда кээ бир товарларды сатууну чектөөгө укук бериле турганы айтылат. Мында абаны зыяндуу заттардан коргогон автокатализаторлор тууралуу сөз болууда. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматы боюнча, өлкөдөгү автоунаанын 80%-нын катализатору жок же иштебейт. Өкмөт Бишкекте ыш маселеси өтө курч турганын эскертти. Мындан тышкары катализатордагы палладий дүйнөдө дефицит экени кошумчаланды. Курамында баалуу металл бар палладийге болгон суроо талаптын күчөшү жана баасынын өсүшү катализаторлорду унаадан чыгарып же уурдала башташын шарттайт деп айтылат негиздемеде. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып калса, чектөөлөрдү экологиялык жана техникалык коопсуздукка жоопкер орган көзөмөлдөшү керек болот. Ал катализатор саткан же сатып алгандарды айыпка жыгуу укугуна ээ. Айыппулдун көлөмү эреже бузуулар кодексинин 4-категориясына ылайык жеке жактарга 7500 сом, юридикалык тараптар үчүн 23000 сом өлчөмүндө чегерүү каралып жатат. Булак Спутник Кеч. Бишкек шаарынын Аламүдүн базарынан капчыгын түшүрүп алган чоң эне изделүүдө. Instagram социалдык тармагынын колдонуучусу капчыктын ичинде 11080 сом болгонун жазды. Капчыгын кайрып берели дедик эле. Дээрлик 1 айга жакын убакыт өттү. Бул жака көп келгендиктен келип калар деп күттүк. Эсептесек 11080 сом бар экен. Пенсионер үчүн бул чоң сумма. Балким кимдир бирөө карыяны таанып калаттыр деп кайрылат капчыгын таап алгандар. Капчык чоң эненин өзүнө гана берилет. Байланышуу телефон 0700 18 05 91. Нарын облусунун Актала районунда жылкыларга электрондук чип тагуу иштери башталды. Бүгүн 16 февраль күнү райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгы тарабынан Терек айылында жылкыны идентификациялоо, тактап айтканда жылкыга электрондук чип коюу боюнча семинар өткөрүлдү. Семинарга ветеринардык адистер, айыл өкмөт башчылары жана жайыт комитеттеринин кызматкерлери катышты. Семинардын жүрүшүндө жылкыны идентификациялоо иштеринин максаты жана пайдасы айтылып, жылкынын мойнуна электрондук чип тагуу эрежеси көрсөтүлдү. Аны менен бирге ар бир жылкы башына чип коюу 250 сомдон болоору эскертилди. Жылкыга чип коюуда коопсуздук үчүн атайын жай куруу зарылдыгы белгиленип, алгачкылардан болуп Терек айыл өкмөтү жергиликтүү бюджеттен 100 000 сом каражат бөлүп атайын жай курган. Ал эми жыл сайын коюлган чипти текшерип туруу үчүн бир даанасы 17 000 сомдон турган сканер ар бир айыл өкмөткө, 13 айыл өкмөткө 13 даана сканер берилери маалым болду. Булак Турмуш. Урматтуу айыл өкмөт башчылары, катчылары, урматтуу биздин кесиптештер, ветеринарлар. Мына өзүңүздөр билгендей, ушу идентификация, малдардын идентификациясын жүргүзүү бул азыркы учурдун талабы болуп атат. Анткени биз жанагы Евросоюзга кирип, ошого киргенден баштап талап биздин сырыёлор сыртка чыгыш үчүн, экспорт болуш үчүн биз ушу идентификация бирден бир маанилүү тармак болуп эсептелинет да. Анткени биз мал азыгын же малды сыртка ташый турган болсок, идентификациядан өтпөгөн малдар эч убакта башка өлкөгө сатылбайт. Алмашылбайт, башка өлкөгө экспорт кыла албай калабыз. Ошондуктан эң бирден бир талап ушул болгон. Эң биринчи бул малдын ден соолугу, аны биз көзөмөлдөп атабыз, жана ийнесин сайып. Экинчи идентификация, үчүнчү лаборатория, төртүнчү убойный пункт. Мына ушулар болбосо биз өзүбүздүн малыбызды сыртка экспорт жаза албайбыз. Мынакей 2013 жылы мыйзам чыккан идентификация боюнча. 2014 жылы токтом чыккан. Малдарды кантип идентификациядан өткөрөбүз, баардык жол жобосу менен 2014 жылы 694 токтом чыккан. Ошонун негизинде биз ири мүйүздүү малдарды, уйларды идентификациядан өткөрүп келатабыз. Буюрса, бул уйлардын идентификациясы тартипке түшүп калды. Эми мынакей эмки кезек жылкы баласында да, эми жылкыларды электрондук чип менен басып идентификациядан өткөрүү кезеги келди. Мынакей февралда ушул приказыбыз чыкты, жакшынакай болгон, ушул жылкыларды жакшынакай өткөрүп бериңиздер деп. Электрондук чип, ушул электрондук чипти жылкыларга биз атабыз, тагабыз коебуз. Ошо менен баардык жылкы баласы, уй баласы идентификациядан өтүп, экспорт маселеси анын ичинде көп бар. Эми бул жерден эмне үчүн чип басылатса, өзүбүз мындай эле сүйлөшсөк, ууруп албай калат, мал алмашуу болбой калат.
Мал ташуу миграциясы, малдын миграциясы контролго түшөт. 4-чү экспорт варианты. Мына көрдүңүздөрбү? Баягыдай ызы чуу ушундай маселелер жөндөн эле чечилип калат ушу идентификация өткөрсөк. Биринчи идентификация бул чип. Бул чип, микрочип, бул 15 цифраны камтыган микрочип, инъекционный. Бул чип стерилденген, атайын упаковкада сакталган. Чипти биринчи идентификациялоонун алдында мо сканер менен текшерип аласыз. Бул сканер чипти окутуучу каражат. Бул чиптин ичинде 15 цифра бар. Биринчи чипти текшерип алабыз. Иштебей текшерип. Мына көрдүңүздөр, а? Мо чиптин ичинде, упаковканын ичинде 15 цифрадан жазылган 6 наклейка бар. 6 наклейка бар. Ошо туурабы, бул чип иштейби, ошону текшерип аласыз. Мына текшердик. Биринчи 417 цифра бул Кыргызстандыкы, андан кийинки 001 бул фирманыкы, 2 бул жылкынын идентификация номери, андан кийинки калган 0035, 3935 бул жылкыга басыла турган чиптин номери. Эми урматтуу кесиптештер, бул сканерди машинада дагы гана зарядтабасаңыздар болот. Муну зарядтаганда бат бир нече убакытта зарядталат дагы, токко да сайсаңыздар болот. Анан жанакы сотка зарядтаган сыяктуу машинага зарядтасаңыздар болот. Анан бул атайын чипти окутуш үчүн өзүнүн TDF деген программасына коюп алабыз, зарядтайбыз. Анан муну бир нече цифраны сактаганга болот да, бул сканердин ичинде. Жакшы функциялар бар, сотка сыяктуу эле пайдалансаңыздар болот. Анан муну таштап ийбей, коюп ийбей, ар бир айыл өкмөткө бирден берилет. Жакшы сактасаңыздар, Ушуну сактасаңыздар. Баасы 17 000. Ушуну сактасаңыздар, бириңиздер өткөрүп бергенде неме кылсаңыздар. Зарядты 6 сааттан 7 саатка чейин кармайт. 6-7 саат кармайт. Эмеге телефонго зарядтап алсаңыздар болот. Андай ийне иштейби чип. Ошону текшерем мына. Мына иштейт экен. Андан кийин Антылжада сканерди коет. Обработка кылабыз, чип басылчу жерде. Обработка кылды, месасын тазалады. Андан кийин мына жалдан кылды эле кылып. Жалдан кылды, булчуң этке мына. Тикесине саябыз мына. Мына болду. Болду, всё. Идентификация өттү. Эми мына. Эми текшерип кой. Чип жылкынын немесинде барбы жокпу мына? Мына чыгып атат мына. Канча номер бар? Аягы 04 мына. 04. Итке сайлаттыр го, Барбы? Мына номеру, бул өзүнүн жылкынын номерун айтайын. 0035 02 04. Кайра кылсаңыз? Кайра. Мына сразу окуду. Интернеттен. Тигеле этке сайыш керек. Мо булчуң этке сайлат. Анткени булчуң этке жакшы кармалат да. Терге болгондо мына жылышып кетпесин депчи.